Geçe ушундай болуптур да, бирөө той өткөрүптүр. Той өткөрүп эмне кылыптыр? Адамдардан келе турган акчаны үмүт кылып эсептеп той өткөрүп, 300 миң сомго той өткөрүп, 500 миң сомго. Анан келген акча аз болуп калыптыр. Аз болуп калган экен, бул эмне кылып турмаптыр бир туугандар? Жалал Абадтан келип кетишкен, Бишкек өткөргөн экен. Анан ашкан энеси айтты, ресторан ээси, "Эже, сиз залог алып калам" дептир. Күйөөңүз бар, пул таап келсин. Эмне кыласыңар десе, төргө отуруп, көк чай куюп берем. Ашкана тамак көп, жеп отура бересиз, качан акча алып келгенде анан чыгып кетесиз. Аял залогко калып, барып кыдырып алып кел, анан кийин кутулуп кетти. Кимге ушундай тойдун кереги бар? Азыр бирөө той кылса чакырат, сен кагаз алып барып беришиң керек. Ага жок дегенде 5 миң сом алып барасың. Мисалы үчүн жакын тууган болот да. 5 миң сом, сенде 5 миң сом бар үйүңдө. 15 күнү айлык тиет. Аялыңын үмүтү 5 миң сомдо. Ага 1000 сомго un алса, 500 сомго май алса, калган 500 сомго 2 кило картошка, 2 кило пияз ала турган болсо, анан калган 2000 сомго баласына патинка алып берем деген планы бар эле. Пландын баарын түү деп түкүрүп суу агызып туруп апарып бердиң, жанагы жаңы үйлөнгөн жанагы аял каргады. Нааразы болду ичинен. Бул мазлума, зулумдук кылынат. Күйөө элден чыкпайында апарды, колунан 5 миң тартып апарып берди, жанагы аял ичинен каргады, каргыш тиет. Мазлум адамдын дуасы пардасыз көшөгөз кабыл болот дейт. Ошон үчүн биздин үйлөнгөндөр тез эле ажырашып кетип атат. Ошон үчүн бактысыз болуп калып, ошон үчүн жарыбай атышат. Ушундай эмеспи? Мына ушундай урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн каргыш тийбей турган кылыш керек. А бизге байлар эсептеп чакырат. Мынча акчадан алып келет дейт. Ошону эсептеп туруп, анан кийин тойкана өткөрөт. Мына ушул нерседен урматтуу бир туугандар, биз түпкүрүккө түшүп кетип атабыз.